20-кылымдагы адамзат башына түшкөн апаат күндөрдүн катарын улуу ата мекендик согуш толуктайт. Бир нече миллиондогон өмүрлөрдү алган согуш адамзаттын тарыхында өчпөс болуп жазылып калган. Биздин чоң аталарыбыз ошол күндөрдө согушка кан кечип, кийинки урпактар үчүн күрөшкөн. Аталарыбыздын эрдиги менен биз кийинки муундар тынчтык саманда жашап келе жатабыз. Алардын мекенди өз өмүрүн тобокелге сала коргоп, көрсөткөн эрдиктерине терең таазим этебиз. Бизге тынчтыкты камсыздап, ийгиликтерди жараткандары үчүн ыраазычылыкты билдиребиз. Урматтуу ата мекенди коргоочулар, сиздерди 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жергебизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, гүлдөп өсө берсин. Ал эми сиздер жеңилбес, кайраттуу мүнөзүңүздөрдөн жазбай, ден соолукта болуңуздар. Улуулар сактап калтырып кеткен ыйык мекенди көздүн карегиндей сактоого талбай эмгектене беришиңиздерге тилектешмин.